Кылым карыткан кыргыз элим, урматтуу ага эне, эже карындаш бир туугандар. Кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, бала чака үй бүлөңүздөр тынчпы? Жараткан Аллах Таала бардыгыбызга чын ден соолук берсин, берекелүү жашоо насип кылсын. Ушул кыска жашоонун ичинде эл жерибизге, мекенибизге, дин исламга кызмат кылганды Алла баарыбызга насип кылсын. Жараткан Алла бардыгыбызды ар кандай бале кырсык апааттардан өзү сактасын бир туугандар. Негизи кыргыз эли эзелтен таанышман, айкөл, жоомарт, меймандос, кечиримдүү, кеңпейил, кол ачык, ушундай бир жакшы сыфаттарга ээ болгон калк элебиз да туугандар. Бирок кээ бирки нерселерге ой жүгүртпөй койгон себептен, көңүл бурбай койгон себептен биз көптөгөн зыяндарга учурайбыз. Мындан бир канча күн мурун мен базарга продукт алганы бардым эле. Ошол жерде ушундай бир маска сатып аткан жерлерди көрдүм туугандар. Ошол маскаларга ой жүгүртүп, чындыгынан мурун мен муну көңүл буруп айтпочумун. Бирок мунусунда негедир ушул көңүл буруп карап көрсөм, ата энелер ошол балдарына алып берип атышат да. Ошол маскаларды карап көрсөм туугандар, жаныбарлардын сүрөттөрү. Ит бар экен, карышкыр бар, жолборс бар, маймыл бар, жана чет өлкөлүктө баягы Супермен бар, Халк бар, Челебек Бактын сүрөттөрү бар экен. Дагы ошого окшогон жаныбарлар көбүнчөсү, баягы мышык бар, түлкү бар, ошондойлор да. Анан ойлонуп, ушул маскалар биздин келечектеги өсүп келаткан мектеп окуучу балдарга, өспүрүм балдарга канчалык деңгээлде зыян болот. Шуну сиздерге бир кайрылуу жасап кетейин дедим да туугандар. Сураныч иретинде ушул колубуздан келишинче ошого окшогон нерселерди балдарыбызга алып бербегенге аракет кылышыбыз керек да. Анткени ушул масканы такканда образ бар да, ар бир инсанда образ бар да. Ошол образга кирет. Мисалы түлкүнү такса кыйтырчылыкты, арстан, жолборстун келбетин кийгенде ырылдайт, карышкырга окшоп буулдайт, ит болсо итке окшоп үрүп көрөт. Ошентип бири-бирине кол салып, мындай бир ойношот да. Ушул 1-2 саат, 1-2 күн ойногон менен ошол образ ошол баланын мүнөзүндө, адеп акылагында, психологиясында, оюнда сиңип калат экен да. Көрдүңүзбү? Кээ бирки ата энелер арызданат го, менин балам корус болуп калды, тил албай турган болуп калды, мындай болуп калды, адеби акылагы бузулуп кетти, жаман сыфаттары пайда болуп калды дейт го. Мына ушул жаман сыфаттардын пайда болуштугуна дагы ушул маскалардын зыяндары бар туугандар. Мүмкүн мен бир аз кечигип калгандырмын, бирок ушуну сиздерге бир айтып көрөйүн. Эгерде сиздер дагы билген болсоңуздар, өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийга жазсаңыздар болот да. Аллах Таала бизди жаратканда өтө кооз, өтө чырайлуу кылып адам, инсан кылып жараткан да бизди. Биз адамбыз туугандар. Эң чырайлуу, эң кооз инсанбыз. Анан ошол адам болуп туруп, өзүбүздү жаныбарларга теңегенибиз албетте бул туура эмес туугандар. Көрдүңүзбү? Туура эмес. Биздин ошол жаш өспүрүм балдарга абдан чоң зыяны бар экен да, өтө чоң зыяны. Мына психологдор деле айтат, ошол кичинекейинде бала эмне нерсе менен алектенсе, ошол нерсе ошол оюнда сиңип калат экен да, психологиясына сиңип калат. Кийин чыгыштыгы кыйын болуп калат да туугандар. Ушул ар бир иштин эле жыйынтыгы болот. Пайдасы жана зыяны. Ушул жаңы жыл тосууда өткөрүүдө бизге кандай пайдалары бар, же кандай зыяндары бар? Бир сыйра ой жүгүртүп көрө турган болсок, албетте мында кошуна мамлекет Кытай өтө көп пайда табат. Экономикасына өтө чоң пайда табат да. Анткени ушул жаңы жылга керектелүүчү буюмдардын бардыгын Кытай мамлекети чыгарып берет. Ушу маскаларды, жылтырактарды, шариктерди, ошондой эле пластмассадан жасалган баягы ёлкалар болсун, жаңы жылга эмне керек боло турган ошонун бардыгын ушул Кытай мамлекети чыгарып берет да. Алар ошол биздин бир 1-2 жумалык майрамыбыз үчүн алар жылдап даярданышат. Анткени ушул жаңы жылга керектелүүчү буюмдардын бардыгын биз жана кошуна мамлекеттер сатып алабыз да. Көрдүңүзбү? Бул өтө чоң ысырапкорчулук туугандар. Өтө чоң ысырапкорчулук. Анткени ушул масканын бирөөсү эле 150 сомдон сатып атат да. Шариктерди баасын көрүңүз, анын жылтырактардын баасын көрүңүз. Биз мындайча айтканда миллиондогон, балким миллиарддаган чыгымдарга учурайбыз да туугандар. Миллиарддаган чыгым. Мына салюттар болсун, канча асманга тарсылап бир аз бир
кооз көрүнгөн менен жыйынтыгында биз чоң зыянга учурайбыз да туугандар. Өтө чоң зыяндарга учурайбыз туугандар. Ошон үчүн колубуздан келишинче биз акчабызды пайдалуу жакка иштеткенге аракет кылышыбыз керек экен. Эки эл байыбайт. Бул биринчиси жалкоо, экинчиси көп ысырап кылган. Көп ысырап кылган эл дагы байыбайт. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич президент болуп келгенде өтө чоң жакшы иштерди баштаган. Ошолордун бири ысырапкорчулукту азайтуу үчүн. Ысырапкорчулукту азайтуу үчүн. Ушул нерселерди сатып алып атканда көптөгөн ата-энелер мисалы мындай ала беришет да. Бирок качан продукт алганда же бир бензин куярда же бир нерсе сатып аларда кымбат дешет да. Кээ бир келдери айтат го адамдар кымбатчылык болуп кетти депчи. Ушул шайтан адам акчасын ысырапкорчулукка жумшап жатканда андай ойду салбайт. Анткени Аллах Таала Куранда айткан, ысырапкорлор булар шайтандын достору деген да туугандар. Көрдүңүзбү? Ошондуктан колубуздардан келишинче туугандар ошол маскаларды алып бербегенге аракет кылышыбыз керек экен да. Жана кийимдерин айтып көрүңүз. Мына быйыл кызыл кийим издеп жүрүштү көптөгөн ата-энелер. Балабызга кызыл кийим алып бериш керек экен, кокуй паландай кийим. Алардын баасы дагы 1000 сомдон нары жак бери жагына. Кичинекейлери 1000 сомдон, мен өз көзүм менен көргөндөрүм туугандар ошол 1000 сомго көрдүм. 1000 сом, 1200 сом, 800 сом бар экен кичинерактары. Чоңдору андан да көбүрөөк да, 1,5 балким 2000дер да. Эми элестетип көрүң, ушул 100 000 окуучу кие турган болсо канча миллион акча болот да. Көрдүңүзбү? Ошол маскалар чындыгында туугандар ушул мени көп ойлонткан нерсе ушул болду. Анткени биз айтабыз го, мына келечек жаштардыкы депчи. Биз келечек жаштардыкы болгудай колуна эмне нерселерди берип атабыз да. Биздин азыркы жаш балдардан мындай сурасаң, Курманбек атабыздай баатыр болгуң келеби, же Манас атабыздай эл жерин коргой турган баатыр болгуң келеби десең, жок дейт да. Мен Халк болом дейт, же Супермен болом дейт, же Челебек Павок болом дейт да. Көрдүңүзбү? Анткени ошол чет өлкөлүктөр ошол нерселерди чыгарып берип отуруп туруп, биздин жаш балдарыбызды мекенибизди сүйө турган, патриот болуп инсан боло турган болуштун ордуна башка нерсеге буруп коюп атат да. Эми балдардын көңүлү 1-2 саат ойнойт, андай мындай дегенибиз менен туугандар, бул ар бир өткөрүп аткан нерсебиз туугандар балдардын келечегине өтө чоң таасир берет да. Өтө чоң таасир берет. Көрдүңүзбү? Мен ойлойм, балким ушул биздин баатырларыбыздын кандайдыр бир буюмдарын арзаныраак кылып чыгарып берсек, мисалы калкан кылып чыгарып берсек болот, же соот кылып чыгарып берсек болот, же башына кандайдыр бир баягы башын коргой турган бир коргоочтарды арзаныраак кылып пластмассадан чыгарып берсек болот. Анткени ошол биздин баатырлардай болгусу келсе, биз ошолорго ошол баатырларыбыздын келбетин, жашоосунан бир аз образдарды чагылдырып бере турган болсок, биздин жаш өспүрүм балдарга албетте биздин баатырларыбыздай болгусу келип калат да алардын дагычы. Дагы эмне нерсени айтабыз туугандар? Мына ушундай менде сунуштарчы. Кинодо деле көрсөңүздөр керек, мына маска тагып алышып адам өлтүрөт, банктарды тоношот, ошондой эле бузуктуу жаман иштерди аткарышат да. Эми дуа кылып турабыз, келерки жылдан баштап ушуга окшогон пайдасыз нерселер болбой калат деп. Ошондой эле ошол бизнес кылып аткан кыргыз мусулман бир туугандарыма кайрылып кетер элем, сиздерден суранып кетер элем. Ошол сиздер алып келип аткан буюмдар, товарлар эч бир адамга зыян тийгизбесе, ден соолугуна материалдык жактан зыяны тийип калбаса, ошол сиздер алып келип аткан буюмдар ар бир инсанга пайдасы тие турган болсо, тескерисинен зыяны тийбей турган, пайдасы тие турган, ден соолугуна материалдык жактан пайдасы тие турган болсо, мына ушундай сиз мекениңизди сүйгөн, эл жериңизди сүйгөн чыныгы патриот инсан болот элеңиз да, бир туугандар. Ошол дагы бир нерсеге күбө болгонум, кийим алган жерге барсам, бир кыргыз жигит ошол Аяз атанын келбетин кийип алган, кийимдерин кийип Аяз ата болуп алган. Анан айтып атат, силер Аяз атаны, жанында шериги дагы бар. Силер Аяз атаны сүйөсүңөрбү, силер Аяз атаны жакшы көрөсүңөрбү деп айтып атат да. Жанында бир 10-15 жакты балдары бар экен. 5-6 жаш, 7-8 жаштагылар.
ооба биз Аяз атаны сүйөбүз, биз Аяз атаны жакшы көрөбүз деп атат да. Эми Аяз атаны сүйүп кала турган болсо, жакшы көрүп кала турган болсо, ал өмүрүнүн акырына чейин унутпайт го. Дайыма эстеп турат жыл сайын. Аяз ата келиш керек эле, подарка бериш керек эле депчи. Ушундай болуп калат экен да, эсинен чыкпай турган болуп калат да, Алла сактасын. Ошого биз өзгөргөнгө аракет кылышыбыз керек, оңолгонго аракет кылышыбыз керек. Ушул келечектеги жаш өспүрүм балдарыбызга, мектеп окуучу балдарга колубуздан келишинче пайдасы тие турган үлгүлүү бир нерселерди өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек, бир туугандар. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалаймын, чын ден соолук каалаймын. Мамлекетибиз, өлкөбүз тынч болсун бир туугандар. Ушул президентибиздин иштерине да ийгилик каалайбыз. Жана жаңы шайлаган депутаттардын иштерине да ийгилик каалайбыз. Мекенибизге, эл жерибизге пайдасы тие турган жакшы бир закондорду чыгарып беришин жараткан Алла Тааладан дуа кылып тилеп калабыз туугандар. Сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.